Қазақстанда сейрек кездешүүчү металлдар тармагына инвестициянын көлөмү 40%га өсөт. Бул максатка жетүү үчүн өлкөдө 2024-2028 жылдарга арналган комплекстүү план бекитилди. Бул тууралуу мажлисте өткөн өкмөттүк саатта өнөр жай жана курулуш министри билдирди. Канат Шарапаевдин айтымында бул багытта бир катар чет элдик инвесторлор менен тиешелүү келишимдер түзүлдү. Ошол эле учурда литий сыяктуу сейрек металлдардын гендерин биргелешип иштетүүгө жана кайра иштетүүгө англиялык, германиялык жана америкалык компаниялар кызыктар. Тармак жетекчисинин айтымында жалпы өлкө боюнча өндүрүш багытындагы инвестициялык долбоорлорго артыкчылык берилет. Быйыл гана жалпы наркы 1,5 триллион теңгелик 180 долбоордун тизмеси түзүлдү. Жакынкы 2 жылда 4,8 триллион теңгеге бааланган 621 инвестициялык долбоорду ишке ашыруу мерчемделген. Биздин министрлик боюнча тизимге 6,7 триллион теңгеге. Биздин министрликтин тизмегинде 6,7 триллион теңгеге 9 долбоор киргизилди. Жалпысынан металлургия 5 долбоор, 2 долбоор автоунаа өнөр жайында жана химия тармагында 2 долбоор бар. Долбоорлор чет элдик ири инвесторлор менен биргеликте ишке ашырылат. Кайра иштетүү өнөр жайынын артыкчылыктуу багыттарында жогорку кайра иштетүү кластерлери түзүлөт. Жогору кайта өңдөө кластерлери. Бул жаатта айта кетүүчү жагдай Казакстандын кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2023-2029 жылдарга арналган борборлоштурулган концепциясы кабыл алынды. Натыйжада өндүрүш көлөмү 2 эсеге, ал эми кайра иштетүү өнөр жайынын жалпы кошумча наркы дээрлик 3 эсеге көбөйөрү күтүлүүдө.